2. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala rasulihil karim. Rahmetika ya arhamar rahimin. Bugünkü жазып атканыбызда кан басым жөнүндө, давление деп коет экен орусча. Шуну пайгамбарыбыз айткан намазда шифо бар дегени ушул кандай амалдар ушу намаз аркылуу кайсы амалдары ушу кан басымды дарылоого жана гипертонияны дарылоого себепкер болушу мүмкүн деген темага бурулуп атабыз да. Ошондо мен жазып койдум, жеринде мына бүгүнчө кан басымы жөнүндө эле, кан жөнүндө эле сөз кылалы. Мына кан басымы, анан простатит, варикоз, баштын ичиндеги кан басымы, көздүн кан басымы, каректин иштеши, мына ушулар жөнүндө кеп кылалы. Кайсы кыймыл аракет ушуларды оңгогонго себепкер болот деген сөз да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, намаздын өзүндө шифо бар деген. Ошон үчүн мен силерге азыр ошону кайсы аракет, кайсы кыймыл кан басымын басандатууга, дарылоого жардам берет деген кыймылдарын көрсөтөт. Эң биринчиси бул рүкү. Кыямда турганда түз көкүрөгүбүз кенен турат, кычкылтекти жутуп атабыз. Аллаху акбар деп рүкүгө баратканда өпкө кысылды, азим деп 3 жолу айтууда. Ошондо аракет кылып кичине демибизди кармап койсок, көмүр кычкылтек көбөйөт. Көмүр кычкылтектин сапаты өпкөдө бир сапаты бар, бул кан тамырларды кеңейтет. Мына ушуну пайдалансак, ушу рүкүдө кичине эле демди кармап койсок, пайдасы бар. Экинчи кыймыл бул сажда. Саждада мына башыбызды жерге койгондо дененин салмагын моюн тарамыштарына кое бериш керек. Моюн тарамыштарыначы. Ошондо мына колду жерге тийбегендей эле кылып салмагы бирок моюн тарамышына, белдин тарамышына кетиш керек да, салмак. Мына ошондо кыймыл. Мына тарамыш чыңалып, кайра бошоду. Кайра эле мына мындай кылганда күч моюнун тарамыштарына келди, арканын тарамышына, белге күч келди. Мына ошол убакта ушул кыймылды кылганда бул жердеги кысылган кан тамырлар бошойт. Себеби кан басым деген бул мынау кан тамырлар кысылып калган убакта мээге кычкылтек жетпейт. Көлөмү жетишпей калат дагы, жүрөк катуулап иштей баштайт. Кычкылтек жеткириш керек да кан аркылуу. Мына ошондо докторлор дары берет. Дары бергенде дары эмне кылат? Дары жүрөктүн иштесин басандатып коет. Бирок мээге кычкылтекти ал дары алып барбайт. Канды да алып барбайт. Жөн эле жүрөктүн басымын азайтып коет, иштешин. Бул кийин өтө бир чоң залакасы чыгып калышы мүмкүн. Себеби ар дайым мээге кычкылтек жетпей отурса, бул дагы бир орчундуу ооруга алып келиши мүмкүн деген сөз да. Андан кийин дагы бир кыймылы, мына биз каада деп коебуз, отуруп атпайбызбы? Мына моорекил бармагыбыз ийилип турган убакта мына жерде таманда энергия канал бар. Боордун. Эми боор билесиңер, өзү канга байланыштуу иштейт. Мына биз ийилип турганда ошол ачылып, жабылып турат. Мына так ушул жерде энергия каналы бар да, боордуку, боорго байланыштуу. Экинчиси мына биз отурганда каадада буттагы болгон кан тамырларды кысып атабыз. Кан өйдө кетип атат. Ошо майда кан тамырлардан бери сыгылып атат. Тартылыш бар да, басым бар. Кайра кое бергенде кан баш жака кетет. Көз жумулбайт. Кайра эле кан баш жака кетти. Мына
Мындай отурганда када отурат, кан сыгылып өйдө кетип атат. Бияққа кеткенде кайра ордуна кетти. Кан кенен. Кан тамырлар бир сыгылып, бир кеңейип, жакшы иштегенге аракет кылат. Андан кийин салам берип атканда биз бу башты ушунчалык мына ийинге тийип тургандай кылып бурсак, ошондо бул кан тамырлар кысылат, бул чоюлат. Мына ушул амал оолендеги кан тамырларды кеңейтип, кан басымды түшүргөнгө жардам берет. Мына негизгиси эле ушул кыймылдар. Ошондо мына рүкүдө эле кичине эле демди кармап койсоңор, өмүр кычкылтегинге көбөйтүп, ошол кан тамырларды кеңейткенге себепчи болот. Кийинкиси каадада отурганда мына кан сыгылат, ушул варикоз, жана простатитке өтө бир жардам өтө жакшы да. Мына кыймыл мына моюнду чыңап атабыз. Бул жерде кан тамырларды бошотот. Кан кенен кетип, кенен барып турат. Анан мээге мына кан кенен барат, кенен кетет. Жанагы мээнин ичиндеги жанагы внутричерепное давление деп коет, ошондон арылат. Көз жумулбайт, карек чоңоюп, кичирейип, анан кан жакшы келип, кетип, көз оорулардан арылууга да себеп болот. Ошо менен мен кайра кайталап коеюн. Кайсы кыймылдар? Биринчи рүкүдө. Мына рүкү, өпкө кызылды, диафрагма тартылды, ашкадан тартылды, боор, өт кысылды. Жакшы нерсе. Уйку без кызылды. Буларга жардам иштешине. Өткө дагы, боорго дагы. Кайра демди кичине кармап койсок, көмүр кычкылтеги көбөйдү, кан тамырлар кеңейди. Кан басымы түшө баштайт. Түз турдук. Андан кийинки кыймыл каада. Мына боосандагы, жамбаштагы кандын баары сыгылып атат казыр. Кан тамырдын баары иштеп атат. Ошо простатитке жана варикозго жардамы чоң. Саждада мына көздү жумбайбыз. Мынакей моюнга күч келтирип атабыз. Моюнга күч келтирдик. Белге күч келди. Мынакей. Ушул кыймыл аракет мына жердеги кан тамырларды бошотуп, кандын жүрүшүн жеңилдетет, кан басымы түшө баштайт. Андан кийинки салам берүүдө башты ушунчалык буруп аракет кылыш керек. Мына бияк кысылды, бияк чоюлду. Мына бир тарабы чоюлду, бир тарабы кысылды. Салам берүүдө. Андан кийин мына ушул кыймыл аракеттерди эле туура кылып пайдаланса эле кан басымы күчтүү өтө көтөрүлүп аткан инсандар ушуну эле пайдаланса намаста акырындык менен дарыланып өз ордуна келип калат кан басымы. Негизгиси ушул. Анан баягы дары ичкенде эми дары жүрөктү азайтып эле иштетип коет, баягы кычкылтек, кан жүрүшү ошо бойдон эле калат. Кайра дарынын эмеси бүткөндөн кийин эле кайрылып ошол эле болот да. Ошон үчүн намазда шифо бар дегени мына ушул амалдарда азыр кан басымы жөнүндө эле, кийин да бир башка органдарга таасирин кийинчерээк айтып берейин. Азыр ушу менен токтото туралы. Амин.